Кыргызстандагы эң үлгүлүү айыл деп туруп айткан ушул Бүргөндө айланган тургуну Саид акам мына ушул жерде складты полный карай турган адам. Эмне үчүн кайра Бүргөндүн айтып атабыз? Азыр силерге айтып берет достор. Эмне өзгөчөлүгү бар? Эмне үчүн бул Бүргөндө айыл аймагы, Бүргөндө кооперативи Кыргызстан боюнча номер 1 болуп атат? Саид ака, канча тонна азыр булгар калемпери чыгарып атасыздар? Бүргөндүн кооперативи ошо быйылкы жылда 3,5 миң тоннаны пландаштырганбыз. 3,5 миң тонна болгар. Булар баары экспортко кетчүлөр. Жок, экспортко 2 миң тоннасы, 2,5 миң тоннасы экспортко кетет. Ички базарыбызга кетет. Кайра иштетүүгө дагы беребиз. Ошонун баарын ушул мээнеткеч ушул Бүргөндү калкы өстүрөт. Ушу Канча калк жашайт мына ушул жерде? 22 миң калк жашайт. 22 миң калкы бар Бүргөндө. Бирок кылып аткан иштерин мына достор бул жакта көрүп атасыздар. Бул иштер бекерден бекерге эмес, силерди дагы бир өзгөчө адам менен тааныштырам. Бул мына ушул кооперативдерди күчүн бириктирип, кантип иштеш керек, документ жагынан болсун, аны уюштуруу жагынан мына ушул тест центр деген уюм көптөгөн жардамдар кылып келет. Өзүңүздөр ишкана жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум. Биз тест центр бул Бүргөндө айылына 2016-17 жылдары келип изилдеп, ушул жерде илгертен эле болгарский эгилген, бирок ушул жерде элдер мээнеткеч, жакшы экен. Анан биз элдин ушул элдерден биринчи бирдей ар түр мындай эмелер бар экен, кемчиликтери. Ар түрдүү сортторду эгишип, объемдор аз экен. Биз биринчиден бирдей сортторду эктиргенбиз, анан бирдей агротехнологияны киргизгенбиз. Анан 100дөн ашык фермердин башын бир түр кооперативге айлантырып, уюштуруп, азыркы күндө жогоруда айтылган баардык ийгиликтерге жетип атат. Негизи достор көптөн бери айтабыз. Эгер ар ким өз башынча болуп, мен мындай кылам деп берсе, анда күчтүү ийгиликке жетпейбиз. Анткени экспорт бул биримдикте болот. Ошондо мисалы сыртка экспорт кылыш үчүн стандарт керек болот. Стандарт болуш үчүн демек биригиш керек деген. Ооба, биз тест борбору ушул агротехнология боюнча агрономдор келип, теориялык окууларды окуткан, практикалык окууларды окутуп, талааларды дыйкандардан да көбүрөөк бар талааларды кыдырып, ар бир дыйкандын полясын текшерип, мониторинг кылып, көзөмөлдөп атып, баардык технологияны толук менен киргизип, азыркы күндө бир дагы дыйкан местный үрөнү экпейт, баардыгы ушул жогорку түшүмдүү Суроо талапка ылайык. суроо талапка ылайык сапаттуу үрөндөр менен камсыз болушуп, экспортерлор менен байланыштырдык. Булардын баарын бүгүнкү күндө ушул продукция жакшы, чоң объемдо өндүрүлүп, Толук упаковка болуп экспортко чыгып атат. чыгат. Эми достор айтчу нерсе эмне? Кандай биздин билем Кыргызстан азыркы учурда баардык жерде кооператив болуп иштеп атат. Кимде ушундай көйгөй болсо, кантип экспортко чыгуу, кандай документациялар керек болот, кантип уюштуруш керек, каяктан үрөнү табат, булардын баарына буюрса мына ошол тест центрдин филиалдарыңыздар бар. Бүтүн Кыргызстан боюнча мен билем Оштогусуну, Жалал Абадтагысын билем. Тест центр Кыргызстандын баардык областтарында иштейт. Ошто башкы офисибиз, Бишкекте дагы филиалдарыбыз иштеп жатат. Ошо достор, мен описаниясына полный силерге жазып кетем. Кайсыл жерде бар, кирип туруп карайсыздар. Эгер кооперативдерде кандайдыр бир көйгөйлөр болуп аткан болсо, кантип өнүгүштү билип аткан болсоңуздар, биринчиден мына тест центр жардам берет. Же реальный примерди көрөйлү, каякта кантип бул жолду басып өткөн десеңиздер, мына Саид акама келсеңиздер, бул жакта тажрыйба бөлүшкөнү даяр. Иш кетип атат, упаковкалар болуп атат, көчөттөрдүн мына азыркы булгар калемпиринин сапатын көрсөңүздөр, коркпой эле чет өлкөгө чыгара турган нерсе. Натыйжа. Бул сонун нерсе достор. Бүтүн республика боюнча мына бөлүшкөнү даярбыз деп атат, үйрөткөнү даярбыз деп атат. Мен силерге тартып көрсөтүп атам. Эмне кылыш керек? Только аракет кылыш керек. Астында номерлер бар. Ким кайсыл облустта айырмасы жок, жазгыла. Бизде ушундай көйгөй болуп атат. Же кооперативди өнүктүрө албай атат, же башыбыз бирикпей атат, же ар ким ар түрдүү болуп атат. Эмне кылсак болот? Билбейсиңби? Билгендерден сура. Тест центр жазып коем, эсчө автор кылып коем. Кирип, катталып, билбеген нерсеңерди сурагыла. Саид ака, силерге чоң ийгилик каалайм. Берген адамдарга тажрыйба менен бөлүшүп бериңиздер. Эмеге силерге да чоң рахмат. Ар дайым адамдар менен бөлүшүп, үйрөтүп. Тест центр өзү эмне деген кыскача? Тест центр бул айыл чарбасы боюнча окутуу жана кеңеш берүү кызматы. Всё, бекер. Бекер. Всё, пайдалангыла достор, аман болуңуздар. Бекер нерсени үйрөнбөсөңөр, эми билбейм. Görüşkünçe amon bolуңуздар.